Саламатсыңар, кымбаттуу окуучулар. Кутман күнүңөр менен. Бүгүн Чын Куран айынын 29 күнгө шаршемби. Балдар, барыңарга денсаулык жана ийгилик каалаймын. Эмесе бүгүн дагы сабактын темасы текст менен иштөө. Тема курут деп аталат. Биз кече же болбосо өткөн сабакта күл азык жөнүндө кеп кылганбыз. Күл азык бул дагы көпкө чыдай турган жакшы тамактардын бири. Жолго, алыскы жолго колдонсо болот, алыскы жолдордо, же болбосо бир жака барганда ошол тамактарды колдонуу менен адам курсагын тойгузат, ачка болбойт деп айтканбыз. Эмесе ошол күл азыктын дагы бир түрү бул курут. Силер жакшы көргөн эмесе сүрөттө көрүп турасыңар. Демек, биз бүгүн курут жөнүндө кеп кылмакпыз. Бүгүнкү сабактын максаты байланыштуу кептерибизди, сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз. Экинчи, курут жөнүндө, анын мааниси жөнүндө маалымат алабыз. Үчүнчү, эл жерибизди сүйүүгө тарбиялайбыз. Балдар, мен которгон жокмун. Менимче силерге барыңарга түшүнүктүү болот. Жаңы тема курут. Окуйбуз, балдар, чогуу окуйбуз, жакшылап карагыла. Чогуу окуйбуз, жакшылап түшүнөсүңөр. Түшүнгөндөн кийин которгонго аракет кылгыла, которгула. Сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз. Жаңы сөздөрдү үйрөнөсүңөр. Андан кийин бул тема боюнча класстер жасап жөнөтүп жибересиңер. Шуның үчүн жакшылап көңүл койгула. Курут кыргыз элинин сүттөн жасалган байыркы күл азыктарына кирген тамагы. Сүттү бышырат, жылуу болуп калганда уютку закваска куюлат. Үстүн жылуулап жаап коюшат. 1-2 сааттан кийин айран даяр болот. Айранды кездеме баштыкка куюп, бир нече күнгө суусу сарыксын деп илип коюшат. Сүзмө даяр болот. Жакшы сакталсын жана даамдуу болсун үчүн туздашат, туз себишет экен. Сүзмөнү кол менен тоголоктоп, ар кандай көлөмдө, тоголок, сүйрү же ар кандай көлөмдө тактайга кургатышат. Демек, тактайга тизип коюшат экен. Куруттуп жесе болот. Сууга эзип, чалап кылса да болот. Чорпого, көжөгө, суюк тамакка, жармага кошуп ичсе өтө даамдуу болот жана ден соолукка да пайдалуу. Курут алыс жакка жолго чыкканда тамак катары колдонулат. Аны сороп же чайнап жүрүп жегенге ыңгайлуу тамак болуп эсептелет. Эмесе түшүндүк менимче. Эми үйгө тапшырма. Мен жогоруда да айтып кеттим. Окугула, түшүнгүлө, жакшылап түшүнгүлө, которгула. Андан кийин курут деген класстар түзүп, мага жөнөтөсүңөр. Эмесе балдар, көрүшкөнчө.